Урматтуу бір туғандар, барыңарға Иса Машаяктын сүйүүсү менен салам айтам. Кудай ар бириңерге батасын берсин. Кайрадан сиздер менен ошол Кудайдын сөзүнүн үстүндө ой жүгүрткөнгө мүмкүнчүлүк берип аткан үчүн Кудайга ыраазычылык айталы. Эң алгач мен силер менен Филиппиликтерге жазган элчи Павлдун катынан 3 бөлүм 1 аяттан баштап окуйм. 3 бөлүм 1 аяттан баштап. Акырында айтарым, бир туугандарым, Теңир менен кубангыла. Муну кайталап жазуу мен үчүн оор эмес, силер үчүн болсо пайдалуу. Иттерден сактангыла, жамандык кылуучулардан сактангыла, жалган сүнөттөн сактангыла. Анткени чыныгы сүнөт бизбиз, себеби Кудайдын руху менен кызмат кылгандарданбыз. Машаяк Иса менен мактангандарданбыз, денеге таянгандардан эмеспиз. Дейинкиси денеме таянууга менде негиз бар. Эгерде кимдир бирөө денесине таянам дей турган болсо, анда мен денеме ага караганда көбүрөөк таяна алам. 8-күнү сүнөткө отургузулгам. Израиль тукумунун Бенжемин урусунамын. Еврейден чыккан евреймин. Окутуум боюнча фарисеймин. Кызганчаактык жагынан жыйынды куугунтуктоочумун. Мыйзамдын негизинде адилеттик боюнча кемчиликсизмин. Бирок Машаяк үчүн өзүмдүн артыкчылыктарымды пайдасыз деп эсептедим. Теңирим Машаяк Исаны таанып билүү артыкчылыгы үчүн башка нерсенин баарын пайдасыз деп эсептейм. Ал үчүн баарынан баш тартам. Машаякка ээ болуу үчүн баш тарттым. Машаякка ээ болуу үчүн мыйзамдан келген өз адилдигим менен эмес, Машаякка болгон ишеним аркылуу, ишенимдин негизинде Кудайдан келген адилдик менен, ал аркылуу адил деп табылышым үчүн, аны жана аны тирилткен күчтү таанып билиш үчүн, анын тарткан азаптарына ортоктош болуш үчүн, ага окшоп өлүп, өлгөндөр менен бирге тирилиш үчүн баарын таштанды деп эсептейм. Ушул ыйык жазууда элчи Павыл ошол Филипптеги жыйындарга кайрылып жатат. Мен силерге кайрылам, кубангыла. Дагы да айтам, кубангыла. Ошол кубануу бул эмненин негизинде болуш керек? Эгерде сенин ой жүгүртүүң Иса Машаяктыкындай болуп жаткан болсо, эгерде сен бул дүйнөдө жылдыздай жаркырап, жарык болуп аткан болсоң, эгерде сенин Исаныкын көздөп жашап атсаң, Исаныкындай ой жүгүртүп жашап аткан болсоң, анда мен айтам, кубангыла. Дагы да айтам, кубангыла. Бирок мен силерден айта турган, силерге эскерте турган сөзүм бар. Иттерден сактангыла. Билесиздер, ошол учурда элчи Павыл ошол Филипп жыйынында жалган окутуучулар бар экендигин байкаган экен. Ошол жалган окутуучуларды ыйык жазуу иттерге салыштырып атат. Ыйык жазууда ит өзүнүн кусундусун кайра эле жей берет деген аят бар. Демек, ушул иттер, булар болсо Иса Машаякка ишенгенден кийин, бул адамдар кайрадан баягы эле эски жашоосуна, эски окутуусуна, эски түшүнүгүнө кайтып барган адамдарды итке салыштырып атат. Алар болсо кайрадан сүнөткө отурулсаңар, анда силер куткарыласыңар деп үйрөткөн экен. Бирок элчи Павыл болсо аларга айтып атат. Жок дейт, иттерден сактангыла, жалган сүнөттөн сактангыла. Анткени чыныгы сүнөт бизбиз, себеби Кудайдын руху менен кызмат кылгандарданбыз. Биз денебиз менен мактанбайбыз. Биз Иса Машаяк аркылуу Иса Машаяк менен мактанабыз. Элчи Павыл болсо, эгерде силер чын эле денеңер менен мактана турган болсоңор, анда келгиле салыштырып көрөлү. Кимдин артыкчылыгы көбүрөөк экен? Ошондо элчи Павыл ал Иса Машаякка ишенек кезинде ал ушунчалык көп артыкчылыкка ээ болчу. Ал жердеги жашоодо адамдардын арасында ушунчалык көп ийгиликтерге жетишкен. Ошол ийгиликтерин элчи Павыл ошол жалган окутуучуларга ал санап берип атат.
Ал айтып атат, дейинкиси денеге таянууга менде негиз бар. Эгерде кимдир бирөө денесине таянайм дей турган болсо, анда мен денеме ага караганда көбүрөөк таяна алам дейт. Элчи Павыл айтып атат, мен 8-чи күнү сүнөткө отургузулгам дейт. Ал айтып атат, мен Израиль тукумунун Бенжамин урусунамын дейт. Ал айтып атат, мен еврейден чыккан евреймин. Мен болсо окутуум боюнча фарисеймин. Кызганчаактык жагынан жыйынды куугунтуктоочумун. Мыйзамдын негизинде адилеттик боюнча кемчиликсизмин дейт. Келгиле биз ушул элчи Павылдын адамдык көз караш менен өзүнүн артыкчылыктарын санап аткан ар бир артыкчылыгына көңүл буруп көрөлү. Ошол учурда жалган окутуучулар, демек, эгерде ким Израиль элинен чыкса, эгерде кимде ким сүнөткө отургузулса, анда ал куткарылат деген ушундай түшүнүктөр менен окуткан экен. Анда элчи Павыл айтып атат, эгерде ошондой болгон болсо, анда мен биринчи куткарылмакмын дейт. Анткени мен төрөлгөндөн кийин эле 8 күндөн кийин мен сүнөткө отургузулгам. Мен 8 күндө сүнөткө отургузулуп, мен болсо андан сырткары Израиль элинен чыккан болчумун. Мен уруум бул Бенжамин урусу. Ал болсо элчи Павыл, ал айтып атат, мен еврейден чыккан евреймин. Мен атам да еврей, менин апам да еврей. Эгерде мен ошол улутка таяна турган болсом, анда чын эле ошондой боло турган болсо, анда мен куткарылмакмын. Бирок бул туура эмес. Эгерде мен андан ары артыкчылыгымды айта турган болсом, мен болсо жөн эле еврей болбостон, мен алдыңкы фарисей болчумун. Фарисей деген сөз бул болсо өздөрүн ыйык эсептеген, кемчиликсиз эсептеген, булар сөзсүз түбөлүк өмүргө ээ болго турган адамдар деп өздөрүн эсептечү эле. Мына мен ошондой болчумун. Мен болсо фарисей болчумун. Мен болсо андан сырткары мен Иса Машаякка ишенгендерди куугунтуктачумун. Эсиңердеби, элчи Павыл болсо ошол Иерусалимде көптөгөн ишенгендерди куугунтуктап, каматып, анан ал Дамаска башкы кызмат кылуучудан кат жаздырып алып, Дамастагы ишенгендерди каматыш үчүн ал кетип бара жатканда ал Иса менен жолуккан болчу. Ошондо ушунчалык жарык пайда болуп, үн чыккан эле. Шаул, Шаул, сен эмнеге мени кубалап жатасың деген. Ошондо Шаул, Теңир, сен кимсиң? Дегенде, сен кубалап жаткан Назареттеги Исамын дейт. Уштуу таякка каршы сен тура аласыңбы? Ошондо ошол күндөн баштап элчи Павыл Кудайга ишенип калган болчу. Ошол күндөн баштап ал Кудайды таанып калган. Бирок ошого чейин ал Кудайсыз, бирок өзүнүн түшүнүгүндө Кудайга ишенем, мен Кудайга кызмат кылам деп ойлоп аткан адам эле. Ал жыйынды куугунтуктап, ал ошол жыйынды куугунтуктап атканда, мен аябай жакшы Кудайга кызмат кылып атам деп ойлогон. Эсиңердеби, Степан деген Исанын шакирти, ошол адамдарга Кудай жөнүндө айтып берип атканда, адамдар ага каарданып, кыжырланып, аны сүйрөп барып, таш параңга алып атканда, ошол таш параңга алып аткан адамдардын кийимдерин элчи Павыл кайтарып отурган эле. Ошондо Павыл жаш адам болчу. Ал болсо ишенгендерди канча куугунтуктаган сайын мен ушунчалык Кудайга жакшы кызмат кылып атам деп ойлогон. Ошондуктан ал кийин ишенип калгандан айтып атат. Мен бир учурда ушундай жыйынды куугунтуктагам. Мен болсо ушунчалык өзүмдүн динимди, мен өзүмдүн түшүнүгүмдү кызганчаактык менен ошону карманып келгем. Мен ушунчалык кызганчаактык көрсөткөм. Менин кызганчаактык көрсөткөндүгүм бул
жыйынды куугунтуктагандыгымдан билинет. Андан сырткары мыйзамдын негизинде, эгерде мен мыйзамга таяна турган болсом, эгерде мен мыйзам боюнча өзүмдүн жашоомду карай турган болсом, анда мен кемчиликсизмин дейт. Бирок ушунун бардыгын, ушул артыкчылыктын бардыгы мени куткара алган жок. Ушул артыкчылыктарды, эгерде мен ушул артыкчылыктарга таянып туруп, мен куткарылам дей турган болсом, анда мага кайгы болмок. Ал эми силер жалган окутуучулар, эмне себептен силер ушул артыкчылыктарга таянып, ошо менен силер куткарылам деп ойлоп жатасыңар? Элчи Павыл болсо, мен ошол артыкчылыктардын бардыгын Ыйса үчүн, Машаяк үчүн пайдасыз деп эсептедим дейт. Мен Ыйса Машаякты тааныгым келет. Ошол Ыйса Машаякты таануу бул артыкчылык экендигин түшүндүм. Ошондуктан Ыйса Машаякты таануу артыкчылыгы үчүн калган өзүмдүн жердик артыкчылыктарымдын бардыгын пайдасыз деп эсептедим. Мен Ыйса Машаякка ээ болгум келет. Мен аны менен болгум келет. Мен өзүмдүн жердеги мыйзамдын негизинде жеткен адилдигим менен эмес, Ыйса Машаяктын адилдиги аркылуу мен куткарылгым келет. Мен Ыйсага ээ болгум келет. Ошондуктан жанагы артыкчылыктардын бардыгын мен пайдасыз, таштанды деп эсептейм деп айтып жатат. Урматтуу угармандар, урматтуу бир туугандар, карагылачы. Элчи Павыл ал өзүнүн жердеги жетишкендиктеринин бардыгын Ыйса үчүн, Ыйсага ээ болуш үчүн бардыгын жокко чыгарды. Элчи Павыл туура кылды. Анткени адамдар кайсы бир нерсеге таянып, кайсы бир өзүнүн жакшы иштерине таянып, кайсы бир ийгиликтерине таянып, кайсы бир өзүнүн колундагы байлыгына таянып, куткарылам дей турган болсо, анда ошол адамга кайгы. Бир жолу Ыйса Теңирге бир жаш жигит келет. Ал жаш жигит келет дагы жакшы устат. Асман патшачылыгына, башкача айтканда бейишке ээ болушум үчүн эмне кылышым керек дегенде, Ыйса Теңир, кандай осуяттарды билесиң? Мен болсо ошол осуяттарды бала чагымдан бери аткарып келатам деп мактаныч менен ал жаш жигит айтканда, Ыйса Теңир айтат: "Ооба. Бирок сага бир нерсе жетишпейт. Сен бардагы, колуңдагы бардык байлыгыңды жакырларга таратып бер дагы, анан мен аркаман келип ээрчи" деген. Ошондо жаш жигит ал капа болуп, кайгырып Ыйсадан кетти. Ошондо Ыйса айтты: "Асман патшачылыгына байлардын кирүүсүнө караганда, ийненин көзүнөн төөнүн өтүүсү оңоюраак" деди. Ошондо бул сөздү уккан шакирттер анда ким куткарылат? Анда ким куткарылат деген суроолорду берди. Анда ким куткарылат? Эгерде бай адам куткарылбай турган болсо, анда ким куткарылат дегенде, Ыйса айтты: "Бул адамдын колунан келбейт. Муну адамдар кыла албайт. Муну Кудай кыла алат. Анткени Кудайдын колунан бардыгы келет. Анткени Кудай бардыгын кыла алат" деген болчу. Билесиңерби? Чынында эле адамды куткаруу бул адамдын колунан келбейт. Куткарылуу бул Кудайдын колунда. Адам өзүнүн жакшы иштери менен, адамдын өзүнүн жетишкендиктери менен, адам өзүнүн ийгиликтери менен, өзүнүн билими менен эч качан адам өзүнүн жанын куткара албайт. Адам өзүнүн жанын Кудайга гана тапшырганда, Ыйсанын алдына келип: "Ыйса, мен күнөөкөрмүн, менин күнөөмдү кечир" деп чын жүрөктөн кечирим сураганда, Кудайга моюн сунганда, ошондо гана ал адам куткарылат. Элчи Павыл айтып атат: "Мына мен өзүмдүн жашоомдо мен ушундай ийгиликтерге жеттим. Эгерде мен өзүмдүн денеме таяна турган болсом, мен өзүмдүн мактана турган нерселеримди айта турган болсом, анда карагылачы, мен 8-күнү сүннөткө отургузулгам. Мен болсо Израиль элиненмин, Бенжемин урусунамын. Мен болсо еврейден чыккан евреймин, окутуум боюнча фарисеймин. Ал эми керек болсо мен өзүмдөн ушундай өзүмдүн берилгендигимди билдириш үчүн мен кызганчаактык жагынан жыйынды куугунтуктагам. Ал эми мыйзам боюнча алып келгенде
мен кемчиликсизмин. Мына бирок бул нерсенин бардыгы, ушул артыкчылыктардын бардыгы мени куткарган жок. Анткени мен түшүндүм. Ыйса Машаяк гана, Ыйса Теңири гана адамды куткарат. Асман астында адамды куткара турган андан башка ысым жок. Ыйсадан башка эч ким жок. Ыйса гана адамдардын жанын куткарат. Ошондуктан Паул ошол Ыйсаны тааныш үчүн, Ыйсаны билиш үчүн, Ыйсага ээ болуш үчүн ал өзүнүн артыкчылыктарынын бардыгын ал пайдасыз деп эсептеди. Ал өзүнүн жетишкендиги аркылуу, кайсы бир жакшы иштер аркылуу, өзүнүн адилдигине таянбастан, Ыйса Машаякка болгон ишеним аркылуу, ишеним негизинде келген, Кудайдан келген адилдик аркылуу адил деп табылышы үчүн ошол артыкчылыктардын бардыгы мен пайдасыз деп эсептедим дейт. Ошондуктан элчи Паул өзүнүн ой жүгүртүүсүндө ошол Кудай ачып берген чындыктардын негизинде ал айтып атат, адамды Ыйса эле куткарат. Ошондуктан ошол жактагы жалган окутуучулар, силер айтпагыла, анткени Ыйса адамдын жанын куткарууга жетишсиз деп айтпагыла, анткени Ыйса гана адамдын жанын куткара алат. Бирок силер ойлобогула, бул көп нерсеге жетти деп ойлобогула. Анткени 3 бөлүм 12 аятта мен мунун баарын жеттим же жеткилең болдум дебейм. Бирок Машаяк Ыйса мага жеткен сыяктуу мен да жетүүгө аракет кылам. Бир туугандар, мен өзүмдү жеттим деп ойлобойм. Болгон арттагын унутуп алдыга умтулам. Максатыма Кудайдын Машаяк Ыйса аркылуу бере турган жогорку сыйлыгына умтулуп жатам. Ошентип арабызда ким жеткилең болсо, ушундай ой жүгүртсүн. Эмне жөнүндө башкача ой жүгүртүп жатсаңар, ошону Кудай силерге ачып берет. Эмнеге жеткен болсок, ошого жараша ой жүгүртүп, ошого ылайык жашайлы. Бир туугандар, менден үлгү алгыла. Бизден алган үлгү боюнча жашап жаткандарды карагыла. Анткени Машаяктын айкашчыгачынын душмандары катары жашагандар көп. Алар жөнүндө мен силерге мурун да көп айткам, азыр да көз жаш менен айтып жатам. Алардын акыры өлүм, алардын Кудайы курсак, алар уятсыз иштери менен мактанышат, алар жердеги жөнүндө ойлошот. Ал эми биздин мекенибиз асманда. Асмандан куткаруучубуз Теңирибиз Ыйса Машаякты күтүп жатабыз. Ал өзүнүн бардыгын багындыра ала турган кудуреттүү күчү менен биздин даңкынан ажыраган денебизди өзгөртүп, өзүнүн даңктуу денесине кылат. Элчи Паул айтып атат, мына, мен болсо ошол ийгиликтердин бардыгын таштанды деп эсептейм. Бирок силер ойлобогула, мен ушул элчи Паул бардыгына жетип калды деп ойлобогула. Жок, мен болгон эле жеткен нерсемди артка таштап, мен алдыга умтула берем. Мен ошол жеткен ийгиликтеримди карап алып эле, мен ошо менен токтоп калбайм. Мен алдыга умтулам. Анткени максатыма, Ыйса Машаягыма, Теңириме, мен анын бере турган сыйлыгына умтулуп жатам. Көрсө элчи Паул ошол Кудайга ишенип жашагандыктан, ал асмандагы бере турган ушунчалык улуу жогорку сыйлыкка умтулган экен. Ал эми жердеги ийгиликтер, жердеги артыкчылыктардын бардыгын Ыйса үчүн ал таштанды деп эсептеген. Ал эми жалган окутуучулар болсо, алар жердеги жашоосундагы ийгиликтери менен мактанып, ошол аркылуу биз куткарылабыз, ошол аркылуу биз Кудайга жагабыз деп ойлошкон болчу. Бирок элчи Паул айтып атат, жок дейт, силер жаңыласыңар. Анткени Ыйса гана адамдын жашоосун өзгөртөт. Ошондуктан мен силерден суранам, силер болсо ошол эмне жөнүндө ой жүгүртүп жатсаңар, Кудай силерге эмнени ачып берсе, Кудай силерге эмнени түшүндүрсө, ошого жараша жашагыла. Кудайдын сөзүнүн негизинде жашагыла. Ошол боюнча ойлонгула. Билесиңер, элчи Паул анан ошол жалган окутуучулар жөнүндө айтып атат. Ал жалган окутуучулар дейт 18 аятта. Анткени Машаяктын айкашчыгачынын душмандары катары жашагандар көп. Алар жөнүндө мен силерге мурун да көп айткам, азыр да көз жаш менен айтып жатам. Алардын акыры өлүм. Алардын Кудайы курсак, алар уятсыз иштери менен мактанышат, алар жердеги жөнүндө ойлошот дейт. Көрсө ошол жалган окутуучулар ошол өздөрүнүн ийгиликтерине, денесине таянуу менен алар жердеги эле нерсени курсак жөнүндө, тамак жөнүндө, жаман күнөөлөр жөнүндө мактануу менен алар кеп кылып жашаган экен.
Мына алардын жалган окутуучулардын жашоосу түшүнүгү. Бирок элчи Павел айтат, жок дейт. Биз жердеги нерсеге байланбайбыз. Биздин мекенибиз асманда. Анткени Кудай, Теңирибиз Ыйса Машаякты биз күтүп жатабыз. Ошондуктан филиппиликтер, силер ой жүгүрткүлөчү. Силердин оюңар, силердин түшүнүүңөр, силердин умтулууңар асман болуш керек. Жердеги жалган окутуучулардын сөзүн угуп, жердеги нерселерге байланып калбагыла. Силердин кудайыңар курсак болуп калбасын. Силердин кудайыңар жердик болуп калбасын. Силер асманга умтулгула. Анткени асманда Теңирибиз Ыйса бар. Биз ошол Ыйса Теңирди күтүп жатабыз. Эгерде ким Ыйса Теңирди күтүп турган болсо, анда бир учур келет. Ошол учурда ал биздин денебизди өзгөртүп, өзүнүн даңктуу денесиндей кылат. Бизди өзгөртөт. Биз Теңирибиз менен жолугабыз. Урматтуу бир туугандарым, чын эле биз жерде эмне ийгиликтерге жетишип жатабыз? Эгерде биздин ийгиликтерибиз Ыйсасыз болсо, эгерде биздин кылып аткан иштерибиз Ыйса Теңирибизди даңктабаса, анда мунун бардыгы пайдасыз. Анткени элчи Павел ал айтып жатат, анын бардыгы таштанды дейт. Эгерде мен адамдардын алдында кадыр баркка ээ болсом, эгерде менин колумда көп нерсе бар болсо, бирок мен Ыйсасыз болсом, анда мага кайгы. Ыйык жазууда Ыйса Теңир айткан болчу, эгерде сен бүт дүйнөгө ээ болуп туруп, өз жаныңа зыян келтирсең, анда сага андан эмне пайда деген болчу. Элестеткилечи, сенде бүт бар. Сен каалаганыңды кыла аласың. Сенде акча десе акчаң бар. Сенде байлык десең байлыгың бар. Сен каалаганыңды ишке ашырасың, каалаган жакка бара аласың. Бирок сенинде Ыйса жок болсо, эгерде сен Ыйсага ишенбесең, эгерде сен Ыйса менен жашабасаң, анда аны жыйнаганыңдын бардыгы пайдасыз. Анткени жердеги жыйнаган нерсенин бардыгын күбө жейт, дат басат, уурулар уурдап кетишет. Ал эмесе өзүңөрдүн байлыгыңарды асманга жыйнагыла деп айткан болчу. Ошондуктан биздин артыкчылыктарыбыз, Ыйса Теңир. Ыйса Теңирибизди таанып билүү, Ыйса Теңирибизге умтулуу, Ыйса Теңирибиз менен жашоо, ага кызмат кылуу болгон болсо, анда биз артыкчылыктарыбызды туура пайдаланган болобуз. Ошондуктан, урматтуу бир туугандарым, өзүңөрдүн жашооңорду бир сейрек карап, сиздер өзүңөрдүн жердеги жашооңордогу жетип аткан ийгилигиңер Ыйса менен кошо жетип атасыңарбы же Ыйсасыз эле жетип атасыңарбы? Бирок ошол жеткен ийгилигиңер силерди Ыйсадан ажыратып койгон жокпу? Же болбосо силер кайсы бир деңгээлге чейин ийгиликке жеттиңер, бирок ошол андан ары Кудай үчүн ийгиликке умтулбастан ошол жерден токтоп кала турган болсоңор, анда элчи Павел сыяктуу ошол жеткен ийгилигиңерге жеттим деп ойлобой, алдыга умтулуп, Машаяк бизге жеткен сыяктуу биз дагы жеткенге умтулуп жашаганга бизге батасын берсин. Урматтуу бир туугандарым, чын эле ар кандай жалган окутуулардын түшүнүгү биздин акылыбызга, биздин жүрөгүбүзгө кирип кетпесе экен. Биздин ошол жалган окутуучулардын түшүнүгү болгон, алар ошол Кудайы курсак болуп калган, уясыз идея менен мактанган, жердеги жөнүндө ойлонгон, ошондой түшүнүк жалган окутуу ишенгендердин жашоосуна кирип калбаса экен. Ыйса жалгыз Теңир, ал Кудай, ал адамдардын жашоосун, адамдардын өмүрүн куткара ала турган, адамдын жашоосуна маңыз берген, адамга тынчтык берген Теңирибиз Ыйсага күндөн күнгө жакын болуп, ага ээ болгонго Ыйса Теңирибиз бизге батасын берсин. Ошондуктан элчи Павел филиппиликтерге айтат, филиппиликтер, ойлоңгулачы, силердин араңарда ошол кирип кеткен жалганчылардан сактангыла, иттерден сактангыла, алардын жанагындай түшүнүктөрү, ошондой жалган түшүнүктөрү силердин жашооңорго кирип кетпесе экен, силердин түшүнүүңөргө кирип кетпесе экен, силер сак болгула. Тескерисинче силер Кудайдын руху менен кызмат кылып, Ыйса Машаяк менен мактанып, денеге таянбастан алдыга умтулуп жашашыңар керек дейт. Ошондуктан бир туугандар, биз дагы Ыйсаны тааныш үчүн күндөн күнгө алдыга умтулганга Ыйса Теңирибиз батасын берсин. Аминь.